Саламатсыздарбы достор, маанайыңыздар жакшыбы? Бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тест көзөмөлүнүн экинчи бөлүмүндө бул эне тилинде окуу жана түшүнүү темасында болот. Бирок ушул теманын башталышында сиздерге мен үй тапшырма берген болчумун. Ошол үй тапшырманы сиздер менен биргеликте текшерип, туура же ката тапканыңыздарды билип алалы. Анда эмесе кеттик достор. Бул жактан сиздерге мен бир эле эмес, эки аналогияны бергенмин үлгү жүккө. Азыр карасаңыздар, биринчи бул жакта кой уй деген үлгү жүк жазылып турат. Экөө тең карап көрсөңүздөр, сиздер менен кечээ биз аналогиянын жалпы конкреттүү байланышын өткөнбүз. Демек, кандайдыр бир нерсенин конкреттүү бөлүгүн табуу болчу. Анда бул жактан биз койду жалпы түшүнүк катары алып, уйду анын конкреттүү бир бөлүгү катары карай албайбыз. Сиздерге теманы түшүндүрүп жатканда эле бир бөтөнчөлүктөрү бар деп айткан эле. Бөтөнчөлүгү дегенде, демек, бул койдагы, уйдагы үй жаныбарларынын түрлөрү деп алабыз. Ошондо биз байланыштыруучу сүйлөмдү кой менен уй бул үй жаныбарларынын түрлөрү деп түзүп алабыз дагы. Кийинки варианттарды дагы ушундай байланыштыруучу сүйлөм аркылуу оңой эле жол менен таап алсак болот экен. Биз байланыштыруучу сүйлөмдөрдү жазып отурбастан ооздеги иштеп көрөлү. Бул жактан караңыздар, тоок жана карга дейт. Бул тоок дагы, карга дагы бир канаттуулардын түрлөрүнө кирет. Тоок да канаттуу болуп эсептелинет, карга дагы канаттуу болуп эсептелинет. Демек, кой менен үй жаныбары болсо, экөө канаттуулардын түрлөрүнө кирип атат. Ошондуктан биз вариантын азырынча туура деп белгилей туралы. Кийинки чөп укроп дейт. Бул жактан карасаңыздар, чөп бир жалпы түшүнүк болуп жатат дагы, анын конкреттүү бир түрүнө укроп кирип жатат. Демек, бизде деген бир түрдү табыш керек болчубузда, ошондуктан бул вариантыбыз туура эмес экен. Бны карасак, даам, торт дейт. Эми бул жакта жалпы, мисалы үчүн, даамды жалпы түшүнүк катары ала турган болсок, бирок анын торт кандайдыр бир бөлүгү катары эсептелинбейт. Же болбосо экөө тең конкреттүү бир түшүнүктү бере алган жок. Ошондуктан бул вариантыбыз дагы туура эмес болуп чыкты. Гны карасак, той жана шотой дейт. Тойду деле билебиз, той деген жалпы бир түшүнүк болуп жатат. Анын бир бөлүгү катары, бир түрү катары шотой кетип атат. Кыз узатуу той, үйлөнүү той жана башка түрлөрү бар. Демек, биздин максатыбыз кандайдыр бир окшоштуктун конкреттүү бир бөлүгүн табуу болчу. Ошондуктан бул вариантыбыз дагы бизде туура эмес келип чыкты. Демек, бизде 3 туура эмес жооп, 1 туура жооп чыккандыктан биз ишеничтүү түрдө вариантын туура жооп катары белгилеп койсок, жаңылыштык кылбайбыз. Эми экинчи, мында чыгарма роман дейт. Демек, достор, чыгарманы биз жалпы бир түшүнүктү көрүп турабыз, бул чыгарма. Ал эми роман болсо, ошол жалпы түшүнүктүн кандайдыр бир конкреттүү бөлүгү. Демек, чыгарманын романдан башка да кандай түрлөрү бар? Роман, повесть, аңдеме жана башка болуп, жомок жана башкалар болуп бөлүнүп кете берет. Анда варианттарга көңүл буралык. Жөнөкөй жана татаал дейт. Сиздер билесиздер, жөнөкөй жана татаал бул эмне болуп жатат? Антоним болуп жатат. Өйдө төмөн дегенде эле бирөөсү жөнөкөй болуп атат, ал эми бирөөсү татаал болуп атат. Демек, бул вариантыбыз туура эмес жол экен. Капчык жана акча дейт. Капчыкты билесиздер, акчаны биз сала турчу кичинекей колго кармай турчу бир капчыгыбыз. Демек, капчыктын бир конкреттүү түрү катары акчаны эсептебейбиз. Анткени капчыктагы жалпы бир түшүнүк, акчадагы жалпы бир түшүнүк. Демек, бул варианттагы туура эмес жооп экен. Вны карасак, доллар, анан валюта дейт.
Мына достор, валютанын бир түрү катары биз долларды эсептей алабыз. Доллар, сом, рубль жана башкалар. Ушунда бирок бул жакта эгерде валюта деген сөз биринчи жазылып, ошол валютанын бир түрү катары доллар эсептелинсе, анда бул туура жооп болмок. Ушуга аябай көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Себеби дегенде экөөнүн орундары алмашып калды. Демек биздин үлгү жуубузга, эң негизги аналогиябызга дал келбей жатат. Же болбосо бул жак доллар менен валюта кала берсин, бул жакта роман, анан чыгарма болсо, анда ошол жооп туура болмок. Демек, бул жообубуз дагы ката болуп чыкты. Эми сүрөт, анан портрет дейт. Достор, билесиздер, сүрөттү биз жалпы түшүнүк катары кабыл алабыз. Ал эми анын конкреттүү бир бөлүгү катары портретти эсептесек болот. Эмнеге? Анткени портрет бул сүрөттүн түрлөрү. Портреттен башка эмне бар? Картина, пейзаж жана башкалар. Демек, Г варианты бизде туура жооп катары эсептелинди. Биз байкасак 3 туура эмес жооп, 1 туура жооп келип чыкты. Анда ишеничтүү түрдө Г вариантын туура жооп катары эсептей берсек болот экен. Мен ойлоп жатамын, сиздер дагы аябай көңүлү буруп, кылдаттык мамиле жасап, анан так аткарган болушуңуздар керек. Эгерде ката болуп калса эч чөкпөйбүз, дагы да ойлонуп, кийинкилеринде сөзсүз туура болот деген ишеничте болсоңуздар болот. Достор, анда эмесе бүгүн сиздер менен өтө турчу жаңы темабызды баштасак. Сиздер маанайыңыздарды чөктүрбөңүздөр, жакшы маанайда, жакшы максаттарды коюп, анан сабакты баштасак, эң сонун түшүнүктүү болот деген ишеничте боломун. Анда эмесе достор, сиздер баарыңыздар билесиздер, жалпы республикалык тестирлөөдө бул эне тилинде окуу жана түшүнүү бөлүмүндө жалпы жонунан 2 тексттен берилет. Биринчи текст бул көз карандысыз эркин текст катары берилет. Мында көлөмү жагынан чоң жана бир гана ошол текстке байланыштуу суроолор берилет аягында. Ал эми экинчи текстте бул 2 үзүндүдөн турган 2 майда тексттерден келет. Ал 2 майда текст үзүндүлөргө байланыштуу экөөнө бирдей суроолор дагы келип калат. Ошол суроолорго жооп берүү үчүн сиздерге жалпы 60 мүнөт берилет, 30 суроо болот. Демек, сиздерге муну айтуумдун себеби бир 20 мүнөтасында 2 тексттен окуп, ал эми калган 40 мүнөтүнө суроолорго жооп берсеңиздер, аябай сонун жыйынтыкка келе аласыздар деген ишеничте мен. Анда эмесе, достор, негизинде мындай жалпы республикалык тестирлөөдө текст эне тилин окуу жана түшүнүү бөлүмүндө эң биринчиден сиздер сөзсүз түрдө суроолоруна туура түшүнүп, ошол суроолоруна так жооп берүү менен сиздер туура жана көптөгөн балдарды аласыздар. Ошондуктан мен шаар окуй аламын, эң негизгиси түшүнө аламын деп эле койбостон, ошол ар бир суроону окуп, суроону терең түшүнүп, анан гана туура жоопту табуу сиздер үчүн аябай бир чоң иш катары эсептелинет. Жалпы жонунан текст боюнча келе турчу суроолордун бир нече топтору бар. Ошол эң негизги топторун сиздерге окуп берейин. Сиздер иш дефтерлериңиздерге жазып алсаңыздар пайдасы тиет. Тексттин деталдарын талдоо боюнча суроолор, тексттеги маалыматты жалпылоочу суроолор, тексттеги маалыматтан жыйынтык чыгаруучу суроолор жана тексттеги маалыматтан чагылдырылыш ыкмасы боюнча суроолор. Ар бир сабакта ар бир суроолорго кандай жооп берүү керектигин дагы сиздер менен терең өтө алабыз. Ал эми биринчиси катары бул тексттин деталдарын талдоо боюнча суроолордо бул текстте майда, мындай түшүнүксүз, же болбосо мындай биз элестете алгыс, конкреттүү нерселер мындай эмес дагы абстрактуу нерселер болгон көп сөздөр, сүйлөмдөр кездешет. Ошолорду туура чечмелешибиз керек экен. Анда эмесе бүгүн сиздер менен өз алдынча эркин көз карандысыз текст эмес, 2 үзүндүдөн турган текстти окуп жана суроолоруна жакшы жооп, туура жоопторду берүүгө даярбыз. Анда эмесе кеттик.
Достор, анда эмесе биз сиздер менен эки үзүндүдөн турган тексттерди окуйбуз. Ал эки үзүндүнүн биринчи үзүндүгө байланыштуу жана экинчи үзүндүгө байланыштуу суроолор келет. Жана дагы ушул эки текстке тең бирдей байланыштуу болгон дагы суроолор келет. Ошол суроолорду сиздер ага кунт коюп, автор эмне деген ойду айтайын дегендерди туура түшүнүп алып, анан биргеликте суроолорго так жооп бере алабыз деген ишеничтемин. Буга чейин сиздерде мындай суроолор болсо керек, өзүңүздөргө өзүңүз суроо берипчи, эки үзүндөн турган суроо тексттер деген эмне, аларга кандай байланыштуу суроолор келиши мүмкүн болбойт экен деп. Демек, ошо суроолоруңуздарга жооп таба аласыздар деп ишенемин. Анда эмесе кеттик. Достор, анда эмесе кеттик. Бул биринчи үзүндү боюнча текст. Дүйнөдөгү атактуу Nature илимий журналы жакында генетик жана археологдор таап чыккан сенсациялык ачылыш менен окурманды тааныштырды. Бир нече жылдан бери колдонулуп келаткан жаңы илимий метод, атап айтканда аалам ДНКсын синхронизация жана термолюминесценттик жол менен аныктоо ыкмасы ааламдын сөөгүнүн кичинекей бир кемиги табылса да, анын кайсы доордо жашаганын жана кандай расага же жыныска таандык экенин так аныктап бергенге мүмкүнчүлүк берүүдө. Ошол методдорго таянып, генетиктер менен антропологдор жогорку палеолит деп аталган доордогу адамдардын миграциясы мындан 15.000 же болбосо 25.000 жыл баштагы замандардай болуптур жана ал кездеги адамдар кай жерде жашаганы, кай жактарды көздөй жер которгону тууралуу так маалымат алышууда. Маше журналынын жазганына караганда, ошол палеолит доорунда Түндүк Америка менен Ыракы чыгыштын ортосунда эч кандай деңиз болгон эмес экен жана анын ордунда кар менен муз каптаган кенен өрөөн болуптур. Сөзсүз түрдө аны окумуштуулар Берингия деп аташууда. Ал эми ушул кездеги Жапон аралдары азыркыдай майда аралдарды эмес, ал да канча кең, туташ жана узун тоо кыркаларын түзгөн экен. Баарынан кызыгы, ал кездердеги адамдардын жер которгонуда биз ойлогонго караганда ал да канча татаал жана кыйма чийме болгону ошол эле генетиктердин жаңы табылгалары ачык көрсөтүп турат. Маселен, Маанаса Рахаван бул Копенгаген университетинин жетекчилик кылган жана арасында Елена Балановская, Олег Балановский, Эльза Хуснутдинова, Сергей Литвинов, Людмила Осипова, Сардана Федорова жана Михаил Воевода сыяктуу Орусиядан кошулган 7 окумуштуу кирген илимпоздордун эл аралык коллективи мындай бир маанилүү илимий божомолду ортого салышты. Алар Сибирдин генин жана Түндүк Американын байыркы тургандарынын тагыраагында айтканда палеоиндеецтердин генин секвенизация кылып, натыйжада ошол палеоиндеецтердин түпкү тамыры Сибирден экен деген жыйынтыкка келишти. Ошол окумуштуулардын биринин Gazeta.ru интернет сайтына берген түшүндүрмөсүнө караганда, байыркы америкалык палеоиндеецтер жогоруда айтылган Берингия аркылуу Сибирден Аляскага жер которгон жана алардын түпкү мекени Алтай болгон. Бирок алгачкы америкалыктар менен Чыгыш Азиянын калктарынын ортосунда генетикалык байланыштар тууралуу божомолдор башта деле айтылып келген. Маселен, Иллиной университетинин окумуштуусу Райпан Мали 2007-жылы Сибирдин айрыкча Алтай менен Энисай жээктерин мекендеген атам замандагы калктардын Аляска менен Түндүк Американын байыркы адамдарына генетикалык жактан абдан жакын экенин айткан эле. Анын пикири боюнча, байыркы сибирликтер Берингияда мындан 25.000 жыл башта жашап, ал жерди болжол менен 10.000 жыл
жылдай мекендеген. Башкача айтканда, жер планетасындагы климат өзгөрүп, аба жылымдап, муздар менен карлар эрий баштаган доордо Бельгияда жоголуп, мурунку өрөөл деңиздин астында кетип, анын ордуна азыркы Берн кысыгы пайда болгон. Ошентип палеосибирликтер менен палеоиндеецтер эки башка континентте жашап калган. Эми буга америкалык лингвисттер кандай карайт деген маселеге келели. Бул абдан татаал маселе болуп чыкты. Эң негизги маселе байыркы сибирликтер, анын ичинде алтайлыктар, енисейликтер сүйлөгөн тилдер эбак өзгөрүп, бир дары эбак өлгөн. Тагыраагы бул колдонуудан чыгып калган. Бул ойду Эдвард Вайда менен Марк Циколи аттуу Жоржтаун университетинин окумуштуулары жана Аляска университетинин илимий кызматкери Гери Холтон айтып келишет. Батыш Вашингтон университетинде иштеген Эдвард Вайда Түндүк Американы жердеген Надене индеецтери менен Сибирдин, атап айтканда Энесайдын түпкү тургундарынын тилдери лексикалык эмес грамматикалык структурасы жагынан абдан окшош деген илимий божомолун 2008-жылы айткан болчу. Демек, Энесай менен Алтайды жердеген кыргыз, Хакас жана Алтай сыяктуу калктардын ата-бабалары Түндүк Американын түпкү элдеринин ортосундагы генетикалык байланыштарды илимий жол менен дагы да тактап жана таап чыгуу жакынкы келечектин иши сыяктанып турат дейт. Бул үзүндүнүн автору Осмонакун Ибраимов экен. Анда эмесе биз ушуну улай эле экинчи үзүндү деген текстти окуп кетсек. Экинчи үзүндү. Кыргызстанга келгенде коомдук иш-чараларынын бирине катышып калдым. Ошол жерден менде кыргыз ооз комузчусунун ойногонун көрүү мүмкүнлүгү пайда болду. Кооз, бай, куюлушкан музыка мага кыргыздардын байыркы дүйнөсүн, алардын умтулууларын, баалуулуктарын, кубанычын, бакытын жана күрөшүн сүрөттөп жатты. Акыйкатта музыка элдин руханий маңызын ачып, анын ички дүйнөсүн баштан өткөргөндөрүн жана тарыхын чагылдырып берет. Мен ошондо жапондордун мукури аттуу аспабынын үнүнө куюп койгондой окшош кыргыздын жыгач, ооз, комуз музыкалык аспабынын үнүн угуп таң калгам. Бишкектин көчөлөрүндө көп учурларда мени жаңылышып кыргыз деп ойлошуп, түшүнбөгөнүмө карабай эне тилде сүйлөшөт. Эми мен жапондор менен кыргыздардын тууган экенине ишенип калдым. Биз байыркы музыка менен бай маданиятты жер жана суунун кеңири мейкиндиктерине тараткан, көчүп конуп жашаган элдердин тукумдарыбыз. Элдер бүтүндөй тарыхта орун которуп, өздөрү менен тилдерин, өнөрлөрүн, табиатты түшүнүүсүн жана жашоо акылмандыгын алып жүргөн. Мен кыргыз элинин тамыры тереңге жеткен көчмөндүк мурасы бар экенин билдим. Жапонияда да тарыхта ат үстүндө көчмөн болуп жашаган адамдар көп болгон. Чындыгында жапондор Иракты чыгыштагы аралга көп кылым мурда көчүп барган эл. Миграция эрдикти талап кылат. Жакында мен курбум менен Жибек жолундагы Будда жазмаларын издеп кыдырып чыккан белгилүү монах Генжо Хошинин биздин замандын 7-чи кылымы саякаты жөнүндө сүйлөшүп калдым. Бул убакта ал көзүн чоң ачып мындай деди. Мындай саякат айга жетем дегендерден да көбүрөөк эрдикти талап кылат. Ооба, баамымда анын ою туура. Алардын смартфондору да, интернети да, жаратылуу карталары да болгон эмес. Алар кийинки эс алуучу жайды качан таба алышарын билишкен эмес. Жада калса үй бүлөлөрүн кайра көрүүгө, аман эсен үйгө кайтарына да көздөрү жеткен эмес. Генжонун бактысына ал ошондо Токмокко жакын жердеги бир кансарайга токтоп, Индиядан Жанчан менен Гиндикушка чейинки аймактардан баалуу жазмаларды жыйнап, кайрадан Кытайга жете алган. Ошондой аралыктарды жеңген эр жүрөк адамдардын аты менен азыр дүйнө маданиятка, өнөргө жана билимге бай. Бүгүнкү күндө дүйнө калкынын 3%га жакыны өзү туулуп өскөн өлкөлөрүнөн сыртта жашап жүрүшөт.
Адамдар түрдүү себептер боюнча орун которушат. Изилдөөлөр жумуш издөө, экологиялык кризистер, согуштар жана башка. Жаңы жерге көчкөндө адамдар өздөрү менен жолунда учураткан элдерди жана маданияттарды байыта алуучу эң баалуу нерселерди алып келишет. Ошонун арты менен мен Жапон болуп туруп Борбордук Азиянын бийик тоолорунда соккон желдин үнүн биздин элдерибизге таандык болгон кичинекей музыкалык аспаптан угуу мүмкүндүгүнө ээ болдум. Бирок ошол көчүп конуп жүргөн адамдардын ичинде 60 миллион качкындар жана орун которуштургандар да бар. Алар глобалдык миграциянын бөлүгү болгону менен согуш жана куугунтуктан жанын алып качуудан башка аргалары калган эмес. Алар кооптуу сапарга зомбулуктун, коркуудан жана үмүттүн үзүлгөнүнөн гана эмес, үмүт жана эркиндик менен да чыгышат. Алар өз үй-бүлөлөрү коопсуздук жана абройлуулук шарттарында жашоосун кайрадан баштай ала турган келечекти табуу үмүтү менен сапарга аттанышат. Мындай тайманбастыкка алар өз балдарын сактап калуу үчүн барышат. Бириккен Улуттар Уюмунун качкындар иштери боюнча агенттиги конуштарын таштап кетүүгө аргасыз болгон ушундай адамдарды коргоо ичинде өкмөттөргө көмөк көрсөтөт. Алар кадимки эле адамдар, алардын көбү аларга баш калканыч берген коомдорду байыта ала турган билимдүү кесипкөйлөр. Бул жерде, Кыргызстанда, ушул жерде өсүп, жергиликтүү тилдерде сүйлөп, согуш ойрон кылган өз үйлөрүн эстей да албаган жаш качкындар бар. Алар өз жашоолорун кайрадан куруп, кыргыз коому менен маданиятын конструктивдүү мүчөлөрү болуш үчүн бир мүмкүндүк алууга татыктуу. Сапардагы жолоочуларга түнөк менен тамак сунуштоо көчмөндөрдүн рухуна туура келет эмеспи? Андыктан дүйнө элдери биргелешип, мындай качкындарга алар үчүн жаңы болгон өлкөлөрдө мүмкүндүк бере алышат деп ишенем. Бул экинчи үзүндү дагы бүттү. Экинчи текстте тагыраак айтканда, экинчи тексттин автору Маки Шинахара экен. Анда эмесе биз ушул биринчи тексттеги үзүндүнүн суроолоруна жооп бере кетсек. Мен ойлоп жатамын, балдар сиздер үчүн биринчи текст дагы аябай кызыктуу жана түшүнүктүү болду деп, экинчи текст дагы түшүнүктүү, кызыктуу болду деген ойдомун. Анда эмесе суроолоруна биргеликте жооп берип көрсөк. Биринчи үзүндүнүн максаты эмне? Окумуштуулардын иштерине таң калуу, илимий жоромол менен тааныштыруу, кыргыздардын көп туугандуулугун далилдөө, дүйнө тарыхынын таң калыштуу болгонун айгинелөө дейт. Сиздер достор кандай ойдосуздар? Окумуштуулардын иштерине таң калуу болуп атабы биринчи текстте, илимий жоромол менен тааныштыруу болуп атабы, же болбосо кыргыздардын көп туугандуулугун далилдөө болуп жатабы, же болбосо дүйнө тарыхынын таң калыштуу болгонун айгинелөө. Мында окумуштуулардын иштерине таң калуу деле болгон жок. Ал окумуштуулардын чындыгында таң калыштуу болуп жатат, бирок ошондой болсо дагы аягында жыйынтык келип чыгып атат. Демек, ошондуктан А варианты бизде туура эмес жооп экен. Экинчи Б варианты илимий жоромол менен тааныштыруу дейт. Илимий жоромол менен бул жакта тааныштыруу эч болгон жок. Демек, Б варианты дагы туура эмес экен. Б варианты кыргыздардын көп туугандуулугун далилдөө дейт. Мында достор байкасаңыздар, Түндүк Америкалыктар менен балким кыргыздардын генетикалык жактан кандайдыр бир байланышы бардыр. Ошондуктан эң негизги келечектеги окумуштуулар ушул кыргыздар менен Түндүк Америкалыктардын кандайдыр бир жакындыктары же болбосо туугандык жактары бар экендигин издөө болчу. Демек, менин оюмча Б варианты туура жооп болду. Г вариантына бирок карап көрөлүк. Дүйнө тарыхынын таң калыштуу болгонун айгинелөө дейт. Мында эми тарых дагы албетте чагылдырыла кетти, бирок ошентсе дагы дүйнө тарыхына аябай таң калыштуу деле мынтип айгинелеп берген көрүнүштү көрө алган жокпуз. Ошондуктан Б варианты туура экен деп белгилеп алыңыздар.
Эң негизгиси сиздер суроону түшүнүп, анан жоопторун туура чечмелеп, так жооп берүүгө аракет кылыңыздар. Эми экинчи суроо биринчи үзүндүдөгү 32 саптан 53 саптарда айтылган ойду 54 жана 73 саптарда айтылгандар дейт. Мындай суроолор келгенде достор өзүңүздөр билесиздер, кайрадан ошол саптарга барып, окуп көрүп, мисалы үчүн 32 жана 53 саптарды окуп көрөсүздөр дагы, ошол жакта айтылган ойду 54 саптан 73 сапка чейин эмне кылды, ырастадыбы, төгүндөдүбү, жалпылап турабы, же болбосо көркөмдөп жатабы деген ушундай суроолор келет. Мен азыр окуп эле коеюн, убакыттын таздыгына байланыштуу, бирок өзүңүздөр эле көрүп турасыздар, бул текстте кандайдыр бир окумуштуу бир далилди айтса, экинчи же болбосо көптөгөн топтордо иштеген окумуштуулар сөзсүз түрдө мындай четке кагып төгүндөп дагы, же болбосо жалпылап, же болбосо көркөмдөп деле айткан жок, болгону гана өзү бири-биринин ойлорун ырастап турат. Демек, А варианты туура жооп экен. Үчүнчү суроо. Биринчи өзүнүн мазмунуна ылайык төмөндөгү айтымдардын кайсынысы туура дейт. Ошондо азыркы Сибирь аймагы мурда Берингия деп аталчу дейт. Бул туура эмес жооп, достор, анткени бул Сибирь аймагы Берингия деп аталган эмес. Надене индеецтери менен байыркы несайлыктардын тилдеринде маанилеш сөздөр абдан көп дейт. Достор, азыр бул мен окуганда эле Б вариантын туура деп эсептедим. Анткени азыр мен буну далилдеп бериш үчүн 85 саптарда ушул берилди. Мынакей карасаңыздар, Надене индеецтери менен Сибирдин атап айтканда Эмесайдын түпкү тургундарынын тилдери лексикалык эмес, грамматикалык структурасы жагынан абдан окшош деген илимий божомолун 2008-жылы айткан болчу дейт. Демек, биздин туура жообубуз кайсы экен? Б варианты экен. Бирок Б варианты мен туура жооп деп кабыл алдым дагы. Б варианттарын карабай койсом, анда жаңылыштык кетирген болуп эсептелинем. Б вариантын окусак, түпкү америкалыктар менен кыргыздар тууган болушу мүмкүн дейт. Ооба, албетте тууган болушу мүмкүн, бирок буну дагы так далилдеп берелик. Ошондуктан Б варианты туура эмес жооп экен. Г. Текстте аталган принциптердин арасында ой келишпестиктер көп дейт. Мында окумуштуулар арасында такыр ой келишпестиктерди көрө алган жокпуз. Тескерисинче, биринин оюн бири ооба туура деп эле андан ары улантып изилдеп жатышкан экен. Демек, бизде 3 туура эмес жооп, 1 туура жооп, бул Б варианты болду. Ошондуктан ишеничтүү түрдө Б вариантын белгилеп коюңуздар. Эми 4-чү суроо, бул экинчи үзүндү боюнча келип жатат. Достор, биз азыр 4-чү суроого чейин бир маалыматты айта кетейин деп атам. Сиздер биринчи текстти окуп бүткөндөн кийин эле биринчи үзүндүгү байланыштуу болгон суроолорду окуп алып, ал суроолорго жооп берип койсоңуздар дагы абдан туура болот. Себеп дегенде, экинчи текстти окугандан кийин экинчи текст менен биринчи текстти мындай чаташтырып, балким туура эмес жооп таап алышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан сөзсүз түрдө биринчи текстти окуп бүтөр менен биринчи текстке байланыштуу суроолорго жооп берип коюп гана экинчи текстти, экинчи тагыраагы үзүндүнү окуп, анын дагы суроолоруна жооп берип кетсеңиздер туура болот. Бирок аягында билесиздер, биринчи жана экинчи үзүндүлөргө байланыштуу тең суроолор келет, анда дагы башкача жол менен карап өтсөк болот. 4-чү суроо, экинчи үзүндү негизинен эмне жөнүндө дейт. Музыкалык аспаптардын чыгыш элдерине маанилүү болгону жөнүндө, орун которунун татаалдыгы жана себептери жөнүндө, качкындардын катаал жашоосу жөнүндө, автордун саякатчыларга боор тартуусу жөнүндө дейт. Сиздердин оюңуздар боюнча кандай? Менин оюм боюнча бул качкындардын катаал жашоосу жөнүндө дей турган болсом, бул
туура эмес жооп болуп калат. Анткени мындай экинчи үзүндү именно качкандардын катаал жашоосу жөнүндө болгон жок. Музыкалык аспаптардын чыгыш элдерине маанилүү болгондугу жөнүндө дейт. Бул дагы туура эмес жооп. Анткени чыгыш элдерине гана музыкалык аспаптар аябай мындай баалуу экен, маанилүү экен деп бизге автор андай ойду айткан жок. Демек ал варианты да туура эмес. Б варианты орун которунун татаалдыгы жана себептери жөнүндө дейт. Бул Б варианты туура деп ойлоп жатамын. Себеби дегенде орун которунун татаалдыктарын көбүнө эсе айтып кетти. Анын себептерин дагы айтып кетти. Себептери мисалы үчүн бир балким согуш болуп калгандыр дейт, же болбосо жумуш издөө дейт, же болбосо балким ошо жумушуна байланыштуу эле башка жакка которуп коюу. Демек В варианты азырынча бизде туура жооп катары эсептелинди. Г вариантын окуп көрөлүк. Автордун саякатчыларга бор тартуусу жөнүндө дейт. Мында автор эч кандай саякатчыларга бор уруп же болбосо мындай кандай кылып жардам берсек болот деп аларга кейиген жок. Демек Г варианты да туура эмес экен. Бизде 3 туура эмес жооп болду, дагы бирөө туура болду. Демек бизде туура жооп катары В варианты экен. Анда эмесе кийинки суроого өтөлүк. Экинчи үзүндүнүн автору Генжо Хошини мисалга алуу менен эмнени билдиргиси келди дейт. Мында билесиздер, эсиңиздерде калды деп ойлоп атамын. Генжонун билимдүүлүгүн дейт, же болбосо саякатчылардын караңгылыгын дейт, илгеркилердин эр жүрөктүгүн дейт, саякаттардын пайдалуулугун дейт. Бул жактагы мисал келтирген Генжо боюнча 145-саптардан карап көрсөк. 145. Жазмаларда жыйнап кайрадан Кытайга жете алган ошондой аралыктарды жеңген эр жүрөк адамдардын аты менен азыр дүйнө маданиятка, өнөргө жана билимге бай дейт. Демек эр жүрөк адамга дейт. Ошондо биздин туура жообубуз В варианты болуп эсептелинет. Себеби дегенде ал жакта илгеркилердин эр жүрөгү дейт. Генжо дагы илгерки бир илимпоздордун, саякатчылардын бири болуп жатпайбы, катарына кире алат. Демек В варианты бизде туура жооп экен. 6-суроо. Экинчи үзүндүдө мукури аспабы 109-сапта дейт, эмне жөнүндө эскерилди дейт. Анда эмесе достор, биз 109-сапка өтөрдөн мурун варианттарды окуп көрөлүк. Жапон эли менен кыргыздардын мурдатан тууган болуп келгенин билдирүү үчүн колдонулду дейт. Музыка элдин руханий маңызын ачып, ички дүйнөсүн чагылдырарын билдирүү үчүн дейт. Же болбосо көчмөн элдин баалуу буюмдарды эч таштабастыгын билдирүү үчүн колдонулду дейт. Андан кийин кыргыздардын ооз комузуна кокустуктан окшош болуп калганын билдирүү үчүн дейт. Анда эмесе мен бул жактан негизи эле варианттарды окуганда туура жоопту таба алдым. Ошондой болсо дагы так болуш үчүн 109-сапка кайрылып көрөлүк. 105, 106, 107, 108, 109. Мукури аттуу аспабынын үнүнө куюп койгондой окшош кыргыздын жыгач, ооз, комуз музыкалык аспабынын үнүн угуп таң калганбыз. Демек достор, мынакей биз туура жоопту таба алдык деп ойлоп жатам. Анткени кыргыздын ооз комузуна кокустук окшош болуп калганын билдирүү үчүн дейт, таң калгандыгын билдирүү үчүн дейт. Демек бизде Г варианты туура жооп экен. Белгилеп алыңыздар. Кийинки суроого өтсөк, бул эми кийинки дагы алда 4 суроо бар. Ошол 4 суроодо эки үзүндүгө тең байланыштуу суроолор башталды. Анда эмесе кеттик. Эки үзүндүнү тең окуп чыккан соң, үзүндүлөргө тиешелүү кандай тыянакка келсек болот дейт. Биринчи үзүндү А варианты. Биринчи үзүндүдө илимпоздордун эмгекчилдиги баса белгиленет дейт. Эми сөзсүз түрдө илимпоздор бизде эмгекчил болушат, эгерде алар эмгектенбесе, өздөрү илимдеп жаткан нерсенин максатына жетпей калышы мүмкүн.
Андан кийин экинчи Б вариантын карасак, биринчи үзүндүктө адамдардын бири бири менен чогуу жашай албаганы түшүндүрүлөт дейт. Бул туура эмес, жок, мындай сөз такыр болгон эмес. Б варианты экинчи үзүндүдө музыканын миграцияга тийгизген таасири айтылат дейт. Бул дагы туура эмес жооп, анткени музыканын миграцияга такыр мындай таасири деле тийбейт, эч байланышы жок. Демек, Б варианты дагы туура эмес экен. Г варианты экинчи үзүндүдө көчүү конунун чоо жайы тереңирээк баяндалат дейт. Менин оюмча, достор, Г варианты туура, анткени экинчи үзүндүдө көчүү конунун чоо жайы тереңирээк баяндалды. Эмне үчүн алар көчүп конушкан, же болбосо көчүп конунун кандай түрлөрү бар, эмне себептен көчүп кетип жатышат, жана Бириккен Улуттар Уюму дагы көчүп конуп жүргөн качкандар үчүн дагы кандай жардамдарды берип жатышат деген сыяктуу мындай терең баяндалган. Демек, Г варианты бизде туура жооп экен. Белгилеп алыңыздар. 8-чи суроо. Биринчи жана экинчи үзүндүгө тиешелүү мүнөздөмөлөрдүн кайсылары туура дейт. Мында биринчи жана экинчи үзүндүгө тиешелүү мүнөздөмөлөрдүн кайсылары туура. Карап көрөлүк. Бул жакта байкасаңыздар, рем цифралары менен берилип жатат дагы. Варианттарында балким 1 менен 2 туура, же 2 менен 3 туура, же 3 тең туура, же болбосо бирөө эле туура деген сыяктуу бул жакта варианттар бар экен. Анда эмесе окуп көрөлүк. Биринчи үзүндүнүн маанайы баяндоого жакын дейт. Экинчи үзүндүнүн маанайы ой жүгүртүүгө жакын дейт. Андан кийин эки үзүндүдө тең автордун таң калуусу байкалат дейт. Мынакей достор, байкап көрсөңүздөр, бул жакта өзүнүн маанайы такыр баяндоого жакын дейт. Бул туура эмес жооп. Себеби дегенде мындай эле баяндап берген жок. Ар бир окумуштуулардын дагы ойлорун ойго ой кошуу боюнча текст болду. Демек, бизде экинчи үзүндүнүн маанайы ой жүгүртүүгө жакын деп атат. Бул туура. Эки үзүндүдө тең автордун таң калуусу байкалып жатат. Ооба, сөзсүз түрдө бул аябай таң калыштуу нерсе болуп атпайбы, таң калыштуу маалымат болуп жатпайбы деген сыяктуу берилип жатат. Жана дагы Жапониядан Кыргызстанга келген бир окумуштуунун дагы ооз комуздун үнүн угуп алып, өздөрүнүн мукири аттуу аспабына үнүн окшоштуруп алып таң калган. Демек, үчүнчү дагы туура экен. Ошондо бизде биринчи гана деген А варианты туура эмес, биринчи жана экинчи гана деген Б варианты туура эмес. Б вариантында экинчи жана үчүнчү гана дейт. Бул туура жооп катары эсептелинди. Ал эми Г вариантында биринчи, экинчи, үчүнчү туура экен дейт. Бизде биринчи вариант туура эмес болгондуктан Г дагы туура эмес экен. Ошондо бизде достор Б варианты туура жооп катары каралды. Анда эмесе кийинкиге өтсөк. Эки үзүндүдө тең авторлор эмнени айтты дейт. Анда биринчи көчүү татаал жана катаал иш экендигин айтышты дейт. Бул албетте туура. Анткени көчүү боюнча эки үзүндүгө тең берилди, алардын татаалдыктары дагы боюнча берилди. Демек, биринчи бул туура экен. Анан экинчи, адамдар түрдүү себептерден улам көчүп турушат дейт. Мында байкасаңыздар, адамдар түрдүү себептерден улам көчүп турушабы? Ооба, анткени себеби жок эле көчө бербейт деген сөз. Үчүнчү, бул көчүү элдердин баалуулуктарын өзгөртөт дейт. Байкасаңыздар, достор, бул үчүнчү туура эмес айтылып жатат. Көчкөн адамдар деле, качкан адамдар деле, мисалы үчүн кыргыздар башка жакка барып эмгектенип жатса, башка жакка барып жашап жатышса, ошол элдин да баалуулуктарын жана өзүнүн баалуулуктарын салыштырып көрүп, мисалы үчүн жанагы экинчи үзүндүдө Жапониядан келген бир адамдын айтуусуна окшош кетип жатат. Тескерисинче, ошол өзүнүн жана башка элдин баалуулуктарын салыштырып, окшоштуруп көрүшөт эмеспи. Ошондуктан үчүнчү сүйлөм туура эмес болду дагы. 1 менен 2 туура болду. А, Б, В варианттарынан карап көрөлүк. А варианты биринчи гана дейт. Бул туура эмес болуп калат. Анткени экинчи дагы бизде туура болуп жатпайбы?
Б вариантында биринчи жана экинчи гана дейт. Ооба, бул туура жооп катары эсептелинди. Б 1 жана 3 дейт. Үчүнчү туура эмес, биринчи туура. Ошондуктан бири туура эмес болуп калды. Б варианты туура эмес экен. Г вариантында 3 варианттын биринчи дагы экинчи дагы туура болду дейт. Бизде үчүнчү туура эмес болуп калган. Ошондуктан Г варианты дагы туура эмес жооп экен. Бизде демек туура жооп катары Б варианты эсептелинди. Аны эмесе белгилеп алыңыздар. Эми акыркы суроо: эки үзүндүнү тең окуп чыккан соң экөөнөн тең кандай жыйынтык чыгара алабыз дейт. Демек достор, билесиздер, сөзсүз түрдө бир текстти болобу, мындай эле тексттер эмес, илимий техникалык тексттер эмес, адабий көркөм чыгармаларды окуганда дагы сөзсүз түрдө аягында биз жыйынтык чыгарабыз. Автор эмне деп айткан, демек ошол автордун айткан оюна кошулабызбы жана башка деген жыйынтыктарды чыгаруу шарт. Анда окуп көрөлүк. А. Адамдардын орун алмаштыруусу мыйзам ченемдүү көрүнүш экен дейт. Б. Кыргыздар байыркы элдердин бири болгон экен дейт. В. Жер планетасы көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болуптур. Г. Көчүү конуу адамдардын тилин жана маданиятын эч өзгөртпөптүр дейт. Мында достор карасаңыздар, адамдардын орун алмаштыруусу мыйзам ченемдүү көрүнүш экен дейт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш катары эсептелинбейт, анткени ар бир эле каалаган үй бүлө же каалаган адам эле көчүп конуп жүрө бербейт. Демек бул мыйзам ченемдүү көрүнүш эмес. А варианты туура эмес жооп экен. Б. Кыргыздар байыркы элдердин бири болгон экен дейт. Кыргыздар чындыгында бул тексттерде айтпаса деле байыркы элдерден болгондугун билебиз. Бирок ошондой болсо да бул эки үзүндүдө тең байыркы элдерден болгон кыргыздар деген так сүйлөмдөрдү бизге иликтирген жокпуз. Демек Б варианты дагы туура эмес жооп экен. В. Жер планетасы көптөгөн өзгөрүүлөргө дуушар болуптур дейт. Эми сөзсүз түрдө мындай өзгөрүүлөр болуптур, бирок көп эмес, аябай көп деле өзгөрүүлөр болбоптур. Ошондуктан В варианты туура эмес жооп экен. Гны карасак, көчүү конуу адамдардын тилин жана маданиятын эч өзгөртпөптүр дейт. Бул туура. Себеп дегенде эки текстте тең айтылып жатат. Көчүү конуу бул адамдардын тилин дагы өзгөртпөйт дейт, маданиятын дагы өзгөртпөйт дейт. Кайсы жерде, кайсы учурда жүрбөсүн, сөзсүз түрдө өз эне тилинде жана өзүнүн када салт же болбосо маданияттарын сактап келишет дейт, эч өзгөртүшпөйт дейт. Демек биздин туура жообубуз Г варианты болуп эсептелинди. Ошону менен достор, биздин эки үзүндүдөн турган эне тилиндеги окуу түшүнүү бөлүмүндөгү тексттер бүттү. Суроолоруна дагы сиздер менен биргеликте туура жооп бердик деген ойдомун. Мынакей буюрса сиздерге дагы жалпы республикалык тестөөлөрдө ушундай тексттер келет. Сиздер эч котпостон өзүңүздөр буга чейин алып келе жаткан дагы ала турчу билимиңиздерди жалпы республикалык тестөөлөрдө колдонуп туура жыйынтыктарга келип, туура жоопторду табасыздар деген ойдомун. Сиздерге кызыктуу жана түшүнүктүү, ошондой эле дагы билбеген маалыматтарды ала алдыңыздар деген ойдомун. Анда эмесе баарыңыздарга ийгилик гана каалайм. Бир гана алдыга туура максаттарды коюп, ошол максаттарга жетүү үчүн жалкоолонбостон, талыкпастан дайыма алга карай жүрө бериңиздер. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.